Ак Ордо 3-төн жаңы салынган сатылуучу үй чыкты туугандар. Кирпичтен салынган. Шашылгандар бул номермен байланышсаңыздар болот. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жана бул видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сакталыңыздар. Эсин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан көрүп аткандар болсо, эсин номери описанияда жазылып турат туугандар. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Ак Ордо 3, Мыйзам көчөсүндө жайгашкан туугандар. Бул жака келүү үчүн сиздер Гагарин Эльмир Игваналиев көчөсүнүн кесилишинен өйдө карай келе бересиздер. Келип атып, оң тарапка карай келсеңиздер, Мыйзам деген туугандар көчөнү көрүп аласыздар. Ошол жерден чыгышты карай жүрөсүздөр. Сатылуучу үй жакын эле жерде жайгашкан. Анан ары жагынан Акунбай тараптан мындайынан келсеңиздер деле болот туугандар. Бул жерде мынакей 222 жана башка көптөгөн эле маршруткалар менен шаардын турушкусуна бара аласыздар. Автобус, маршруткалар көп эле бар экен туугандар. Калган маалыматты үйгө жетип берейин туугандар. Бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы. Дарек Мыйзам көчөсү 31-30 дарегинде жайгашып туугандар. Так, жалпысынан жеринен 4 соток. Эң эле батыш чекарамда бул жерден башталат. Көчө тараптан забор, кошуна тараптан деле забор бар. Чыгыш чекарасында бул кошунанын заборуна чейин экен туугандар. Электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулуп тур, суу бар жана көчө тараптан сетчиктер деле орнотулган уже туугандар. Анан азыркы учурда мектеп боюнча айтсак, мектептин жайы бул жакын жерде ажыратылган. Быйылкы жылга мектеп түшөт деген план бар экен. Балдар азыркы учурда Ала тоодун мектебине жана бул жактан Ак Ордонун мектебине барышат экен туугандар. Кошуналар райондун көрүнүшү. Көчө тараптан ушундай дарбаза калиткасы, короосуна кирсек, мынакей 10-9 болгон кирпичтен салынган үй туугандар. Алды тарабынан авес кыласыздарбы, төрүнө дагы бош жери дагы курулуш кыласыздарбы? 4 соток жер туугандар. Анан үй боюнча айттык, узун туурасы 10-9. Фундамент жердин ылдый тарабына деле тууганда 1 метрдей куюлуп тур. Үйдө тура бир аз толтурулганга байланыштуу азыркы учурда жапсыздай көрүнөт. Негизинен 1 метрдей ылдый жака дагы куюлган фундамент. Андан ары бул мына үйдүн негизи кирүүчү эшиги, көрүңүздөр, эшик орнотулган. Киргенде ушундай прихожкасы. Үй жаңы салынган, ушундай жаңы ремонт, көрүңүздөр, эшиктер. Оң тарапта бул жагы кухня экен туугандар. Окей. Кухня, ылдый тарапта плашкасы коюлган. Түз кирсек бул жакта зал, батыш тараптан терезелери. Окей. Бул жакта бир спальный бөлмө. Түштүк тараптан терезелери. Санузелдин бөлмөсү. Окей. Бул жакта санузелдин бөлмөсү. Үйдө тарабы туугандар мансардка расчет алынган, ал жагы азырынча толук элек. 2 бөлмө, спальный бөлмө кылуу планылган экен. Мына үйдө тарабы мансард туугандар. Окей. Жайларыны байкап эле турат. Бул жак түндүк чекарасы мына кошунанын Пескалтын забордун туш тарабынан түз кетет туугандар. Үйдүн бул жагында деле мынакей бош жери болот экен. Ошондо бул жагына очокуна, отопление, котел үчүн бөлмөлөрдү бул жагына кылсаңыздар деле болгодай көрүнөт туугандар. Үйдө тарабы мансардка расчет алынган. Басы болсо документ боюнча айтып атырмын туугандар. Кызыл китеби дагы, тех паспорту дагы бар экен. Басы $55,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номери мынакей туугандар. Ушул 2 номерге тең байланышсаңыздар болот. 0998 088 101. Машинеге деле алмашуу жолу болот экен туугандар. Анда ошол 55,000 бойдон эле сатылат. А эгер наличие акча менен төлөйм десеңиздер, анда жакшы эле арзандатуу сүйлөшүү болот туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр жана ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.